Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына быйыл дагы Алла таалам насип кылып Рамазан айына кирип келдик. Бүгүн Рамазан айынын биринчи күнү. Америкада жашап жаткан баардык мекендештерибизди ыйык Рамазан айы менен куттуктап, үй бүлөлүк бакыт жана Алла тааламдан ар бириңиздерге кандай жакшы ой тилектер болсо, ошолордун баарын Алла таалам кабыл кылсын деп тилеп кетмекчибиз. Эми орозо жөнүндө кыскача маалыматтарды бере кетсек, бул жыл сайын эле ыйман сабактарында дайыма орозо убагында берилет. Эскертүү бул жакшы нерсе. Инсанбыз, кээде унутабыз. Ошол нерселерди кайрадан эскериш үчүн бүгүн сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Алла таалам Куранда кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun деп аятта айтат. Эй инсандар, силерден мурунку коомдорго парз болгондой эле силерге дагы мусулмандарга орозо парз болду. Орозо тутуңуздар, балким такыба ээлеринен болосуздар дейт. Орозонун максаты эң биринчи Алла таалага ибадат кылуу жана андан сырткары бизге тиешелүү болгон, бизге пайда алып келе турган көп пайдалары да бар. Негизги максатыбыз Алла тааланын буйругуна баш ийип, бул ыйык айда орозо тутабыз. Исламдын 5 шарты болуп эсептелген парыздардын бирөө дагы бул орозо. Орозо бул жалгыз эле ичип жеп, же болбосо суусап жүргөндүк эмес. Ичип жегенден тыйылган сыяктуу нафсини дагы жакшы нерселерге үйрөтүп, нафсинин каалаган жаман нерселеринен тыйылуу. Көздү, кулакты, колду баардык мүчөлөрүбүзгө мындайча айтканда орозо карматабыз. Демек, орозо бизди бир тарбияга, жакшы бир тартип менен жашоого дагы үйрөтөт экен. Ошон үчүн Алла таала жылына бир жолу бизге орозону парз кылып, ошол адамдык сапаттарыбызды кайрадан улуу даражага жеткирип, кайрадан тарбияланып, тартипке түшүшүбүз үчүн бул ибадатты бизге парз кылган. Эми орозону кимдер тутат? Кимдер тута албайт? Ошолор жөнүндө кыскача маалымат бере турган болсок, орозо эң биринчи мусулман болгон жана балагатка жеткен, мындайча айтканда, акыл эске жеткен баладан баштап, кыздан баштап тутуп баштайт. Бирок ошол эле убакытта ушул аксакалдардын ичинен, эркектердин ичинен, аялдардын ичинен жана жаш балдардын ичинен орозо кармай албаган убакыттар болот. Булар кайсылар? Эгер улуу муундагы аксакал, чоң ата, чоң апалар алдан күчтөн тайып кала турган болсо, ал ачкачылыкты көтөрө албай, ден соолугуна катуу зыян келе турган болсо, ошол убакта бир адис менен кеңешип, врач менен кеңешип, ал орозосун тутпастан күнүнө бир ооз ача турган бир бечарага же болбосо бир студентке ооз ачырып, ошол орозо карызынан кутулса болот. Дагы ошондой эле күнүмдүк ушу орозонун ичинде дарыланган, дары ичиши керек болгон адамдар болушу мүмкүн. Булар дагы ошол убакта орозо тута албайт, бирок орозо бүткөндөн кийин кайрадан орозосун тутуп кетсе болот. Аялдардын арасынан бала эмискен аял болушу мүмкүн, же боюнда бар аял. Булар дагы ден соолугуна карап, эгер сүт чыкпай бараткан болсо, баланын өсүшүнө зыян келип кала турган болсо, ал эмизип аткан аял дагы оозун ачып, качан ошол бала чоңойгон убакта орозону кайрадан кармап берсе болот. Боюнда бар аял дагы эгер төрөткө жакындап, алдан күчтөн тайып кала турган болсо, бул убакта ал аял дагы оозун ачып, бирок баланы эмизип бүткөндөн кийин же өзүнүн ден соолугу бекем болуп качан мүмкүнчүлүгү болсо, ошол убакта кайра тутуп берсе болот. Ал эми орозо убагында акылдан танган, мындайча айтканда эси ооп жыгылган, өзүн жоготкон, бир канча күн больницада жатып кала турган болсо, бул адамдарга дагы ошол күндөгү орозолору ага парз болбойт. Андан тышкары баардык мусулмандар орозолорун толук бойдон кармаганга милдеттүү. Жалгыз гана орозону ошо кармай албагандар дайыма дары ичкен, өмүр бою дары ичкен, же болбосо ошондой алсыз болуп карылыкка жеткен адамдар кайсыл убак болсун орозону кармай албаса, ошолор гана башкаларга ооз ачтырып, тамагын берип, өзү жеп аткан тамактын өлчөмүндө тамакты берип, ооз ачырып, ошо орозодон кутулса болот. Калгандары убактылуу дары ичкен, убактылуу дарыланган,
бала эмискен, боюнда болгон аял булар орозо бүткөндөн кийин ден соолугуна жетип бекем жакшы болуп калган убактарда кайрадан ошол орозолорду кармап бергенге милдеттүү. Ал эми сапарда жүргөн, жолоочу болгон, бир мамлекеттен экинчи мамлекетке учуп жүргөн же болбосо шариаттын эсеби менен мусапыр деп эсептелген адамдар сапарда баратып кааласа оозун ачса болот, кааласа орозону кармап кетсе болот. Ооз ачкан убакта самолетко отуруп башка бир өлкөгө, узагыраак бир жерге барган болсо, анда орозону эгер күчү жетпей баратса ачат, баргандан кийин орозо бүткөндөн кийин кайра ошол убакытты толтуруп орозосун кармап берет. Эми башта биз эскерткендей, бул орозо жалгыз эле ачкачылык үчүн эмес, суусагандыктан, тамак жегенден тыйылыш эмес, албетте тарбия, адеп ахлак, коомдук жашоодо болгон өзүнүн ордун кайрадан бийик даражага алып келиш үчүн өтө маанилүү нерсе. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бир хадисте айтат: орозо туткан адамдар бар дейт ушундай, бирок орозолору дейт аларга эч пайда алып келбейт. Ачка калат жана суусаган бойдон гана калат. Андан тышкары эч пайдасы жок дейт. Себеби алар орозо убагында дейт ушак айтат, жалган сүйлөйт, жаман иштер менен алек болгон убакта орозого тиешелүү орозонун маанисин камтыбаган амалдарды кылган үчүн булардын орозосу дейт кабыл болбойт дейт. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, орозодо биз баардык органдарыбызга, баардык мүчөлөрүбүзгө орозо карматканды билишибиз керек. Ушак айтылып аткан жерде ушак укпай басып кетиш керек. Колубуздан келсе ошол ушакты, гыйбатты токтотконго аракет кылышыбыз керек. Арам нерселер көрүнүп аткан болсо, жаман нерселер, ыңгайсыз нерселер болсо, аларды карабашыбыз керек. Эки адам урушуп аткан болсо, кошулуп урушпаш керек. Аларды элдештирип, орозо убагында бул иштин туура эмес экендигин айтып, жаңжалдан, чыр чатактан узак болушубуз керек. Орозо бизди тарбияга, тартипке үйрөтөт. Эртең менен эрте туруп, соорлукка турганда бисмилла деп турабыз, ниетибизди кылабыз, соорубузду ичебиз, дуабызды кылабыз, багымдап намазды окуйбуз. Күн боюнча ибадаттарыбызды кылып, кечинде кайрадан ифтарга, ооз ачарга келгенде жараткан Алла Таалага шүгүр айтып, дуа кылып, оозубузду ачабыз. Күн боюнча ушундай тартип менен өзүбүздү жакшы кармап жашай турган болсок, бир айдын ичинде жакшы бир деңгээлге жетип, бир айдан кийин өзүбүздү карап көрө турган болсок, чындап эле чоң ийгиликтерге жеткенибизди көрө алабыз. Рамазанда адамдарда ушундай бир жакшы нерсе болот. Башкалардын абалын түшүнө билүү да болот. Бул пайдалардын бирөө, биздин Кыргызда да бир макал бар: ток киши ачка кишинин абалын түшүнбөйт дейт. Ошондой эле Рамазанда эгер биз ачка болбосок, ошо орозонун шарапаты менен ачкалыктын эмне экенин билбесек, ач кишилерди, жакыр кишилердин абалын билбей калабыз. Качан өзүбүз ачка болуп, ошол ачкачылыктын даамын таткан убакта, ачка жүргөн адамды, бечара жүргөн адамды, кыйналган адамды көргөндө мээримдүүлүк, боорукерлик сезимдерибиз ойгонот дагы, ошол бир туугандарыбызга жардам берүү, кол сунуу деген жакшы сезимдер ойгоно баштайт. Рамазан айы жардамдашуу айы деп айтабыз. Себеби ар бир мусулман бири-бирине жардам кылат. Ар бир мусулман бири-бири менен карым-катнашта, зыяратта болот. Бир туугандар бирин-бири зыярат кылат. Жора жолдоштор, достор бирин-бири зыярат кылат. Тааныбаган адамдар бирин-бирин ооз ачарга чакырып, ошол жерде дуа алышат. Рамазанда өтүп кеткен ата-бабаларыбызды эскерип, аларга да Куран окутабыз. Рамазандын айта берсе пайдасы өтө көп. Рамазанда дагы эң маанилүү нерселердин бирөө бул таравих намазы. 5 убакыт намазды окугандан кийин, бул биздин эң негизги парсыбыз. Бирок куптандан кийин 20 рекет таравих намаз окуу бул сүннөтү муаккада болуп эсептелет. Яны бекемделген сүннөт. Бул сүннөттү дагы таштабашыбыз керек. Себеби ооз ачып, намаз окуп, аркасынан ушундай бир 20 рекет намаз окуп, адам баласы кайрадан өзүнүн ден соолугун,
ички дүньөсүн тазалап Аллахтын алдында жакшы бир амалдарды аткарган болуп эсептелет. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум Кош ассалам келдиңиз. рахматуллахи баракат. Кирип келген Рамазан айы кут болсун. Рахмат, чогуу болсун, бирге болсун. Сизди ушул студияда эң биринчи чыгарылышта сиз менен болуу, сизден ушул Рамазан тууралуу, үй бүлө тууралуу, балдардын тарбиясы тууралуу сурайлы деп сизди студияга чакырдык. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Сиз Рахмат. менен болуу биз үчүн бакыт. Алла разы болсун. Рамазандын кирип келиши менен куттуктайбыз. Бул Рамазан кандай болуп атат? Силерден өзгөчө Рамазан айы Кудай буйрса баарыбыз үчүн берекелүү болсун деп тилеп кетели. Рамазан айы бул мусулман жамааты үчүн, мусулман элдер үчүн бир аябай чоң бир эбегейсиз бир жакшы бир куттуу жана ушундай бир жакшылыкка алып баруучу бир айлардан. Албетте Рамазан айында биз көптөгөн ибадаттарды кылып, көптөгөн жакшылыктарды кылып, ошо Кудай Тааланын Рамазан айында бүтүндөй жакшылыктарды, бүтүндөй соопторду дүңүнөн, оптон бере турган бир убагында биз аракет кылып, ошол жалкоолонбой ибадат кылганга аракет кылып калышыбыз керек. чоң рахмат. Былтыр дагы силер Рамазан тууралуу аябай бизге 30 ай бою, 30 күн бою Рамазан айында сабактарды жаздырдыңыз эле. Аябай сонун сабактар болгон. Көрүүчүлөргө аябай пайдалуу болду. Биринчи конок катары сизден белгилүү суроолорум бар эле. Рамазанда сиздин канча балаңыз бар? Менде 6 балам бар. Ошо Рамазанда ошо балдарды кандай орозо карматыш керек? Канча жаштан орозо кармап баштаса жакшы? Кайсыл жаштан көндүрүп башташ керек? Кайсыл жаштан баштап толук уже кармаганга бала өтүш керек? Анан бизде эме деген дагы чоң маселе бар го мындай. Балдарды кыйнап кылдырбоо, аларды сүйдүрүп кылдыруу. Ошол жакка балдарды кандай динди, Рамазанды, орозону сүйдүрүш керек? Жакшы. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи айткан хадисте балдарга ата-эне катары балдарга эң жакшы калтыра турган мурас бул таалим тарбия дейт да. Ошону таалим тарбияны биз кайсы убактан баштайбыз? Эми бул чындыгында бул өтө чоң маселе. Негизги ар бир адам үйлөнгөнгө чейин, ошо үйлөнүп атканда же кыз бала турмушка чыгып аткан кезде, ошо мен келечектеги менин балдарымдын апасы ким болот деп, ошол аял тандоодон же болбосо турмушка чыккан ошо күйөө тандоодон бул эң негизги тарбия иши ошондон башталат негизичи. Кийин балдар төрөлгөндөн кийин, балдар балагат жашына жеткенден кийин орозо кармоо мойнуна жүктөлөт да. Бирок ага чейин деле мисалы үчүн кыз бала 9 жашынан, эркек бала 12 жашынан дейт. Бул ысык жерде ошондой бала тез жетилет. Биздин шарттар боюнча кыздар 12 жашка келип балагатка жетет, 12-13 жаштарда. Эркек бала 14-15 жашта балагат жашына жетет. Бирок ошого чейин балдарды орозо кармаганга, намаз окуганга бүтүндөй көндүрүш керек да. Бул ата-эненин балада болгон акыларындагы кээ бир жерлердеги эмес ушул балдарга ибадатты үйрөтүү деген жери бар да. Балдарга ибадатты үйрөтүүдө ата-эненин аябай эмеси жогору турат. Кыямат күнүндө дейт, бир хадисте ушундай келет. Кыямат күнүндө кээ бир ата-энелер, кээ бир балдар бар дейт, ата-энелерин үчүн жаман дуа кылгандар бар дейт. Мисалы үчүн кыяматта элдин баары тозокко кирип кетип атса, ошолор Кудай Таала могул адамдарды бизге караганда да көбүрөөк тозокко киргиз деп айтат дейт. Булар кимдер десе, булар биздин ата-энелерибиз деген да. Таң калат, эмне үчүн бул ата-энеңерди силер ушундай жаман дуа берип кетип атасыңар десе, булар бизди жакшы жолго түрткөн эмес, же жакшы жакка баштаган эмес дейт. Ошондон улам биз ата-эне катары балдарыбыздын үстүндө жоопкерчилигибиз аябай бийик турат. Ошонун эле эң ичинде бир эмеси балдарды эч качан өзү жасай албай турган иштерге зордук зомбулук менен мындай күч салып мындай кыйнабаш керек эч качан. Күч жетпеген нерселерди аларга кыйнап иштеп эме кылбаш керек. Ошолордун арасында эле бул намаз, орозо маселеси турат. Намазда дегенде пайгамбарыбыздын айткан ачык хадисинде балдарды дейт 10 жашка чейин намаз окуганга үйрөткүлө дейт да. Эгер 10 жаштан кийин дейт бала намаз окубаса, анча-мынча какыс кукус кылып койгула дейт. Балдарды ошо кичинекей кезден тарбияласаң, балдардын эмеси аябай жакшы болот экен. Булар балагат жашка жеткенден баштап стабилдүү алып кетет экен эменичи, ибадаттарын. Ошону эле бирөөбүз мына азыр Рамазан айы келип атканда Рамазан жөнүндө сурап атасың. Бул деген
балдарды кичинекей кезде балага жашка жеткенге чейин эле балдардын өзүнүн кызыгуусу болуш керек. Себеби эгер ата эне орозо кармай турган болсо, анан балада кызыгуу болот да. Ата эне орозо кармабаса, балдар мындайча айтканда кызыкпайт, көрбөйт, билбейт, же болбосо балким достору, балким кошуналарынан көрүп кызыгып келиши мүмкүн. Эгер кызыгып келгенде ата энеси аны жок эле сен кичинекейсиң, жашсың деп кагып койчу болсо, баланын шагы сынат. Ошон үчүн адегенде балдарды сен намаз оку же сен орозо карма дебестен, биринчи өзүң намаз окушуң керек, өзүң орозо кармашың керек. Ошо менен кошо баланын кызыгуусу артыш керек. Эми кичинекей жаш балдар мисалы үчүн эле мен практика жүзүндө көрдүм. Ошол 6 балам бар, алхамдулилла. 3 уул 3 эркек. 3өөсү чоң. Уже чоңоюп кетти. 3өөсү дагы эле кичинекей. Ошо 3 чоң балдардан көрүп эме кылдым практика жүзүндө. Алар кичинекей кезинен 10 жашка, 9 жаш кезинде эле орозо кармашчу эле. Орозо кармабынан кээде баягы түштө аябай алсырап калган кезде анча мынча сага 1 стакан суу ичип алсаң болот деп сурайт, деп коет элек. Десең көзүңдө карайт, чын эле болобу депчи. Аны бир аз эле. Анан ошондон кийин эчтеке ичпейсиң, жебейсиң. Мейли анан ошентип сүйүнүп 1 стакан суу ичип алып, анан кайра кечке чейин улантып, кээ бир күндөр ошентип балага бир аз мындай эме бериш керек да, мындай. Возможность бериш керек балдарды, чтоб кайрадан улантып кеткенге. Ошентип атып менин балдарым Кудайга шүгүр. Ошентип кээде бир аз тамак жеп ал деп коет элем, баягы балага жашка жете элек али, бирок ошо орозонун эмне экенин ушунча курсагы ачып, бул деген баягы ток бала ач бала менен ойнобойт деген сыяктуу, ток бала ач баланын кадырын да билбейт да. Ошон үчүн баягы курсагы ачкан бала, чын эле баягы көчөдө тилемчилик кылып жүргөн балдардын же болбосо ушундай ата энеси жок, балким жетим өскөн балдардын мындайча айтканда курсагы ач экенин билип түшүнүп, балдарда ушундай бир мээримдүүлүк да пайда болот да. Муну ата көчөдө бир кетип аткан тилемчини көрүп туруп, ата мунун курсагы ач болсо керек азыр деген түшүнүк да келет экен балагачы. Ошон үчүн балдарды чындыгында эки жүздүү кылып албаш үчүн балдарды анан ибадатка эч качан кыйнабаш керек. Ошол бир улуу инсан жазып кеткен экен да, балдарга ибадатты үйрөткөндөн мурда адеп акылакты үйрөткүлө деген экен да. Адамгерчиликтүүлүктү, адеп акылакты үйрөткүлө деген экен. Эгер жок, сен балдарым, менин балдарым диндар болуш керек деп туруп, балдарды динге зордук зомбулук менен динге ибадатка эме кыла берсең дейт, анда адеп акылак үйрөтпөй туруп динге соккон адам дейт, эгер антпесе эме кылган болсо, анда намаз окуган бир уурулар пайда болот дейт экен да. Ошол эле убакта орозо кармаган калпычылар, бузукулар пайда болот дейт. Ошол эле убакта ажыга барган калпычылар пайда болот дейт. Ошондой эле дейт, курбандык сойгон, курбандык чалган сүткорлор пайда болот дейт. Анан келме келтирген террористтер пайда болот деген экен. Эгер балдарды биз чындыгында өзүң кылбастан, ата эне кылбастан же бир өзүңдү бир үлгү катары көрсөтпөстөн балдарды кыйнай турган болсок ибадатка. Ошон үчүн балдарга адегенде эң биринчи кичинекей кезден баштап илим билим берүү керек дейт да. Илим билим берүү эмне менен башталат дегенде, илим билим бул биринчи бисмилла менен башталат дейт да. Тамактын башында бисмилла, тамак бүткөндө алхамдулилла деген бул эң башталгыч илимдер. Кудай тааланын бар экенин таанытуу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө бир азын олак кеп кылып берүү, булардын баары илим менен башталып атат. Анан бала келип адеп акылакка кирген кезде ошо улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо, мисалы үчүн оң бутуң менен киргин же оң колуң менен кармагын деген баары адеп акылак болуп келет да. Анан келип балдардын уже кандайдыр бир деңгээли көтөрүлгөндөн кийин анан балдарды ошол алардын өзүнүн кызыгуусу менен сен ибадатка тартыш керек. Балдар мечитке эчитип барыш керек. Намазга, жума намазга эчитип барыш керек. Балдарга садака берип аткан кезде балким балаңдын колу аркылуу бергенге үйрөтүшүң керек, чтобы бала садака бергендин канчалык маанилүү экенин да билиш керек да. Орозо ошонун эле өзү. Мисалы эртең менен балдарды ушундай эгер бала өзү кызыккан болсо, саарлыкка, мисалы сухурлукка тургузсаң, бала мындай сүйүнүп турат да. Сүйүнүп турат дагы, анан кийин мен уже чоң киши болдум деген бир кыялда орозосун кармайт. Анан кээде ушу жана алсырап калган кезде жанагы сыяктуу тактиканы кылып койсоң, кайра улантып кетесиң деп туруп, аны шыктандырыш керек. Белек бекчек берип сүйүнтүш керек. Мисалы үчүн орозо кармаса, мына орозо Рамазан айынын белеги, Курбан айттын белеги деп биз Кыргызстанда эми көп ушундайларды кылып жүрүп, балдар көбүнчө Курбан айтта, орозо айттарда кадимкидей илгери биз баягы новогодний подарокты күткөн сыяктуу биздин балдар ушул нерсени күтө баштаган азыр. Чоң рахмат устаз. Эң биринчиден биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен, өзүбүз бир өрнөк болушубуз керек экен. Эң жакшы мурас бул жакшы тарбия деп да айтып кеттиңиз. Анан ошол эле убакта балдардын акысы деп да айтып кеттиңиз. Балдардын акысы
кандай ушул ата эне тарбия маселесинде? Ооба. Негизи акы маселеси бул өтө чоң тема. Бул жерде ошол ата эненин балдары болгон жана балдардын ата энеге болгон акылары бар. Күйөө менен аялдын бири бирине болгон акылары бар. Ушулардын ичинен эң маанилүүсү бул балдардын акылары. Чындыгында адам акысынын ичинде эң маанилүүсү балдардын акылары. Бала деген бул эмне? Бала деген бул Кудай Таала тарабынан берилген ата энеге бир белек. Апапак кагаз катары, кагаз сыяктуу берилет. Анан ага ата өзүнүн деңгээли кандай болсо ошондой сүрөт тарта баштайт. Апанын канчалык деңгээлде билимдүүбү, мындай интеллектуалдык эмеси канчалык бийикпи же төмөнбү, ошого жараша жана апапак кагазды сүрөт тартып булгай баштайт да. Ошентип отуруп дейт, бала чоңоюп, уже балагатка жетип, уже өзүнүн эмесине келген кезде бала тарбия көрүп чоңоет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен бир хадисинде: "Куллу маулудин юладу ала фитра". Ар бир жаш наристе бул исламды, Кудайды тааныган бир фитратта төрөлөт дейт да. Сумма абаваху юхаввиданихи. Кийин анын ата энеси же юхаввиданихи яхуди кылып тарбиялап, ау юнассыранихи же христиан кылып тарбиялап, ау юмаджисанихи же болбосо отко сыйынган, бутка сыйынган бутпарас кылып тарбиялап дейт да. Ошон үчүн ата эненин карманган дини бала үчүн өтө маанилүү. Баланын бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуулугун ошо ата эненин карманган дини чечип коет. Эми албетте балдарды биз мындай айтканда жана биринчи айтып өткөндөй, эң биринчи эне тандоодо биз балдардын биринчи акысына кирет экенбиз да. Эне тандоодо сен кыяматта балдарың үчүн жооп берет экенсиң. Андан кийин андан экинчисине уже бала төрөлгөн кезде баланын атын тандоодо жооп берет экенбиз. Азан айтып, кулагына азан айтылып туруп, ат коюп атпайбызбы? Чоң атасы койсо деле. Чоң атасы койсо деле, чоң энеси койсо деле, тай атасы, тай энеси койсо деле. Бирок негизи баланын атына ата эне жооп берет. Ошону биз көбүнчө биз баягы кээде чоң ата, чоң энелерин урматтап, сыйлап, тай ата, тай энеси койсун дейбиз. Бирок кыяматта сен жооп бересиң да. Ошон үчүн ата эне коюш керек баланын атын. Бала келечекте ошол өздөрүнүн дос тең туштарынын жашоодо менин атым моундай деп туруп айткандан уялбай турган ат коюш керек. Эгер балага начар ат коюп койгон болсоң, анда кыяматта сен жооп бересиң да. Андан кийин балага жана айтып өткөндөй билим берүү бул эң чоң ата эненин милдети. Ошондой эле кулк мүнөзүн тарбиялоо бул да ата эненин милдети. Бирок кандай болбосун, булардын баары Кудай Таала тарабынан берилгендиктен биз кээде баягы балдарын бир эле ата энеден тарбияланган, бирок кулк мүнөздөр ар түрдүү чыгат го. Ошон үчүн биз көбүнчө Кудай Таалага дуа кылыш керек да. Кудай Таалам менин балдарыма жакшы кулк мүнөз бергин деп дуа кылыш керек. Анан илгери бир окуя болгон экен. Умар радиаллаху анхунун убагында бир ата келип Умарга эме кылат экен, арызданат экен. Эй Умар, мен балам ушунчалык бойго жетти, чоң жигит болду, бирок аябай айтканды кылбаган, ушунчалык кара мүртөз, жаман бала болуп чоңойду. Ошого келип бир кеңеш берип койчу десе, мейли балаңды алып кел дейт экен да. Баласы келсе, бала зыңкыйган бир чоң жигит экен. Эй паланча дептир да, эй балакай, сен билесиңби, Кудайдын астында Кудай Тааладан кийинки эле урмат сыйга татыктуу бул ата эне. Эмне үчүн сен ата энеңин айтканын кылбайсың деп бир эки катуу сөздөр менен урушканда, жемелегенде, жанагы бала айтыптыр, эй Умар дептир да. Эй момундардын падышасы, ата эненин балдарда болгон акысы сыяктуу эле балдардын дагы ата энеде акысы барбы дептир. Анан ооба бар. Кандай акысы бар десе, эң негизи 4 акы бар дептир. Биринчиси, жанагы айтып өткөн эле, эне тандоодогу биринчи акы. Экинчиси, бала төрөлгөндө ошо ат койгондогу экинчи чоң акы. Үчүнчүсү, талим тарбияда. Төртүнчүсү, ошол бала чоңойгондон кийин аны кыз болсо жакшынакай жерге турмушка чыгаруу, эркек баланы үйлөндүрүү деген кезде, эй Умар дептир, кечирип кой, менин мына ата экем, ушул төртөөнүн бирөөсүн аткарган жок дептир да. Анан Умар аябай таң калыптыр, жана баланын ушунчалык акылдуу суроосуна таң калып, кандайча деп сураса, менин апам паланча деген бир гайри дин дейт, дин кармабаган бир кара бир эменин кызы дептир да. Менин апамдан, то есть менин тай атамдан эл жийиркенет дептир да. Мен ошондойдун баласымын. Экинчи, менин атым Жүйел дептир. Жүйел деген бул кара жөргөмүш деген дептир. Мен төрөлгөн кезде бизде кыргыздарда болгон илгери төрөлүп туруп аты паланча нерсеңер Балтабай, Тешебай коюп койгон. Мен төрөлгөндө менин атымды кара жөргөмүш деп койгон. Мен атымды айткандан уялам дептир да. Үчүнчүдөн, мен пайгамбарды да тааныбайм, Аллахты да тааныбайм, жазганды да билбеймин дептир. Окуганды да билбеймин. Төртүнчүдөн, мына мен бой жетип ашып кетип атат. Мени булардын үйлөндүргөнгө эч кандай оюнда деле жок деген экен да. Ошондо
Умар жанагы атаны карап туруп, ey атеке дептир да. Балаң сага жамандык кылганга чейин сен балаңа зулумдук кылган турбайсыңбы деген экен да. Көрдүңүздөр, ошол себептен биз балдарга чындыгында ушундай бир подход кылышыбыз керек. Балдар бизди эч качан келечекте мындай бизге күнөөнү койбош керек. Ата, сен ушундай кылбаганыңда моундай болмок эле дебеш керек да. Балдарга биз ошончолук деңгээлде заманга ылайыктуу, заманга жараша, бүтүндөй технология, илимге жараша балдарга биз колдон келишинче эмени бериш керек. Эң негизги нерсе балдарды 5 нерсе бузат деген экен да. Эң биринчиси ата эненин ар дайым балдардын көзүнчө урушуп, кыйкырышып бири-бири менен тилдешкени баланы бузат дептир. Ата менен эне жаш баланын көзүнчө урушушу бири-бири менен. Экинчиси салыштыруу. Паланчанын баласы сонун, карачы, паланчы түгүнчөнүн кызы аябай жакшы экен. Же болбосо бир туугандар бири-бирине карачы, тиги сонун үйдү тазалап кой да, сен колуңан келбейт. Тигини кара, сабагы жакшы, сенин сабагың жаман, бири-бирине. В общем, салыштырууда бала бузулат. Муну пайгамбарыбыз айтып атабы? Жо, бул аалымдардын чыгарган эмеси, аалымдардын көз карашы. Үчүнчүсү шарт коюп сүйүү. Сен моундай кылсаң, мен сага моундай кылам. Сен моундай кылсаң, мен сени жакшы көрөм деп туруп, балдарды мындай болбогон эми баягы шарт койгон нерселер болот. Мисалы үчүн сен бүгүн орозону кармасаң, мен сага кечинде сонун тамак алып берем деп туруп, бул балдар шыктандырат да. Кээ бир маселелерди, мисалы үчүн сен могу жумушту аткарсаң, моундай кылам. Бала эме кылбай калыш керек экен да. Атам мени ушуну кылсам гана жакшы көрөт, эгер кылбасам жаман көрөт деген ойго алып келип койбош керек. Бул ибадат жагында шарт коебуз кээдечи. Сен 5 убак намаз окусаң, сага велосипед алып берем деген сыяктууча. Бул болот. Жөнөкөй эле бир нерселерге да шарт кое бербеш керек экен да. Баланы бузат. Анан кийин төртүнчүсү мындай ложная информация деп айтылат орусча. Бул моундай экен. Эркек бала ыйласа, эркек ыйлабаш керек. Эркектен күчтүү болуш керек деген сыяктуу нерсе менен баланы бузат экенбиз да. Жок, баланы ыйласа, мейли каалагандай ыйлап бугун чыгарыш керек экен бала. Мен өзүм эле бул катаны кетиргем. Эркек балдарым ыйлап калса, эркек ыйлабаш керек, сен кызсыңбы депчи. Ошого окшогон кээ бир информациялар балага мындай туура эмес барып калат экен дагы, баланы бузат экен да. Эң акыркысы шылдыңдоо. Биз кээде ата энелер да балдар шылдыңдап коебуз. Бул көп уктайт, анан бул тамакты жегенде өзүн жоготуп койду, бул көп тамак жейт. Анан бул тигинде мындай деп туруп балдар шылдыңдаганыбыз бир туугандардын астында же бир өзү тең туштардын астында балдарды бузат экен да. Ошон үчүн ата энелер башканда өзү ата эне болуш деле өзү негизи чоң бир эме да. Өтө бир жоопкерчилик, өзүнчө бир ата эне болуп балага тарбия берүү өзүнчө бир чоң бир искусство бул делечи. Ошон үчүн биз кандай болбосун көптөгөн аалымдардын китептери бар, көптөгөн кеп кеңешleri бар, ошолорду угуп, кандай болбосун балдарга баягы кеч болуп кете электе аракет кылып, балдарга жакшы тарбия берүүгө аракет кыла беришибиз керек. Чоң рахмат. Аябай сонун балдарды тарбиялоо боюнча ушунча көп суроом бар эле. Балдарды кантип кызыктырыш керектигинде баардыгына бир суроо менен ушундай сонун кылып жооп бердиңиз. Кийинки суроо ошо баардыгы өзүбүздөн башталат экен. Эми Рамазанды кандай өзүбүздү алып жүрсөк, кандай ибадат кылсак балдарыбыз бизден дагы тарбия экен. Ошо чоңдорго Рамазанды балким кээ бирөө биздин көрүүчүлөрдөн биринчи көрүп аткандыр. Кээ бирөө көп жылдан бери көрүп кармап жүргөндөрдөн Рамазан айынын биринчи күнү силердин ошо элдерге, биздин көрүүчүлөргө силердин сунуштарыңар, кеңештериңер кандай кылып ушул Рамазан айын берекелүү, жакшы өткөзсөк болот? Албетте, жана башта айтып өткөндөй, Рамазан айы бул мусулмандарга Алла Таала тарабынан берилген бир ушундай бир чоң бир белек. Рамазан айы деп бул 12 айдын султаны Рамазан айы. Рамазан айында бүтүндөй жанагы соопчулук, жакшылыктар баары мындай дүңүнөн берилип аткан убакыт болгондуктан биз бул Рамазан айынын мындай орусча айтмакчы сложа руки деп коет го, мындай кол куушуруп отуруп өткөрүп жибербешибиз керек да. Рамазан айын илгерки сахабалар ушунчалык деңгээлде жашашкан дейт. Мына Рамазан келатат деп, Рамазан келгенгече 3-4 ай мурда эле Рамазандын бир таасири менен күтчү экен Рамазанды. Рамазан бүтүп кеткенден кийин кайра аттиң Рамазан кетти. Карачы ушунда сонун бир убакыт кетти деп туруп, кайра эле 5-6 ай бою Рамазандын таасири менен жашап жүрчү экен да. Ошондо жыл 12 ай бою Рамазандын таасири менен жашаган илгерки улуу сахабалар өткөн. Эми биз мындай айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи айткан хадисте мен фараха би духули Рамазан, эгерде кимде-ким Рамазан айынын кирүүсү менен сүйүнгөн болсо, ошол адамдын дене мүчөсүн дейт Кудай Таала тозоготун арам кылат дейт да. Биз болсо Рамазанга даярданышыбыз керек негизи. Дегенде нафил орозолорду кармап даярданып,
кийин ошо Рамазан айы келгенде биз балким илгери биз кичинекей кезде ата энелерибиз ошол Рамазан айы келгенде мындай өзүнчө кой союп, мындай эртең менен сухурлукка күчтүү тамак жеш керек экен дегендерди айтып жүрүп, кийин биз да сабак берип жүрүп, ошо китептерден окуп, көп адамдарга кеңеш беребиз. Рамазанга даярданган кезде албетте биринчи Рамазан бул орозо тамак аштан тыйыласың да. Ошон үчүн тамак ашка биринчи көңүл бурасың. Коноктосом деп мисалы үчүн, же болбосо ата энеңди мисалы үчүн күчтүү тамактар менен тамактануу керек деп аларга жакшы бир продукта азык түлүктөрдү алып берүү менен бирге. Анан экинчи адам өзүн чын эле пайгамбарыбыз айткан го. Кээ бир адамдар бар дейт, эртенен кечке курсагы ачып чаңкагандан башка бир кыйынчылык көрбөдү дейт да. А кээ бир адамдар бар, түнү менен дейт, уйкусуздуктан башка кыйынчылык көрбөдү дейт. Бул адамдар өздөрүн бир эле ошол түнү менен нафил намаз, тахажжуд намазына өзүн берилгендик менен, күндүз орозо кармагандык менен тилин тыя алган эмес адамдар, кулагын тыя алган жок, көзүн тыя алган жок. Мындай айтканда, аалымдар айтат экен, орозо кармаган адамдар 3кө бөлүнөт депчи. Алардын биринчиси жалпы жамаат деген экен, алар ошол тамак аштан гана тыйылат дейт экен да. Экинчиси дейт такыбалардын орозосу, ал адамдар мындай айтканда бүтүндөй дене мүчө менен орозо кармайт дейт да. Көздөрдү жаман нерселерден сактайт, сөзсүз түрдө тилди сактайт, бирөөнүн артынан гыйбат, ушак же болбосо катуу сөз менен тилдеп сөгүп дегендей, же кулакты ушактардан сактап, көздү иш кылса, мындай айтканда дене мүчө менен орозо кармаган бул такыбалардын орозосу деп мен да ошол элдерге кеңеш бергим келет. Биз такыбалардын орозосун кармаганга аракет кылабыз. Кандай болбосун, бул орозо деген бир эле тамак аш менен гана тыйылуу эмес экен да. Бул бүтүндөй дене мүчө менен. Эң акыркы үчүнчүсү бул ошондо Аллахтын достору болгон олия заттардын орозосу дейт. Бул өтө чоң бир аалым, олия инсандардын орозосу бул жүрөк менен орозо кармагандар дейт. Эми ал кандай деңгээлде жүрөк менен орозо кармайт, балким алардыкы өтө жогорку деңгээлде болгондуктан билбеймин, бирок негизи биз тамак аш менен эле эмес, бүтүндөй дене мүчө менен орозо кармап, биз ушул нерсени 30 күндүн ичинде адам өзүнө өзү бир тарбия бериш керек. Анан 30 күн бүткөндөн кийин кайрадан калган өмүрүбүздү дагы биз ошо жанагы 30 күндүн ичинде кылган тарбиябыз менен улантып кеткенге аракет кылышыбыз керек. Алла ыраазы болсун устаз. Чоң рахмат. Амин. Кармаган орозоңуз кабыл болсун. Амин. Алла ыраазы болсун. Биз үчүн көптөп дуа кылыңыздар. Кудай таалам жактагылар үчүн, бул жакта мекендештер үчүн. Амин. Алла ыраазы болсун силерден да. Кудай таалам ошо силердин дагы ойлогон максаттарга жетсин, жеткирсин. Албетте балдардын тарбиясында бул орозонун эмеси өтө бийик турат. Ошон үчүн балдарга да орозонун чын эле мындай айтканда бир эле тамак аштан эле тыйылуу эмес, балким башка нерселерден тыйылуу дегендерди биз ата эне катары балдарга үйрөтүшүбүз керек. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату.